Картошка жер алма ит жүзүмдөрү тукумундагы түймөк тамырлуу өсүмдүк. Негизи түштүк борбордук Америкада өсүүчү 150 жапайы жана эгилме эки түрү белгилүү байыркы өсүмдүк. Картошканын мекени түштүк Америка, андан 18-кылымда Россияга тараган жалбырактары жөнөкөй, чоң жана майда жалбырактары бар. Үйгө даярдоо айдоо айынты даяр болуп калган кезде үйрөндү. Картошканын салмагына жараша зарыл негизинен үйрөндү деп 30-50 граммдык картошка эсептелинет. Андан да чоңдору тактап айтканда 50 граммдан 70 граммдан чейин болсо, аны кесип 2 бөлүм тигет. Ал эми 70 граммдан жогоруларын көзөчүлөрүнө карап бөлүп кесүү керек. Бул топурак жумшак болуп, картошканын түшүмү жогору болуш үчүн жасалат. Жумшак топуракта картошканын чоң өйүсү жана сырткы көрүнүшү жылмакай болот. Формасы жакшы. Биринчи түптө иши картошканын сабагы 20-25 см бийиктикке жеткенде жасалат. Ошондой эле ар бир сугат ичинде жүргүзгөндөн кийин жер катып калбаш үчүн топурак өтө кыропкетеликте түптөп туруу зарыл. Картошканын түбүндөгү топуракты түптөп жаткан учурда чоң кылып үйгөн жакшы, себеби картошканын тамыры мун болуп жайылып өсөт. Картошканын крахмалдуу жөнөкчүлөр тукумунан алар жогоркунча азыктык баалуулугу жана кулинардык тараптуулугу үчүн дүйнө жүзү боюнча кеңири өстүрүлөт. Бирок картошканын дарылык жана косметикалык касиеттери да бар жана аны ар кандай ооруларды дарылоодо колдонсо болот. Радио коңуз жалбырак жегеч коңуз бөлчүндөгү курт кумурскаларды колорадо коңузу өзү жана курты менен ит жүзүм өсүмдүктөрдүн жалбырактары менен азыктанышат. Картофель, томат, баклажан, сейрек кездешкен тамеки бул алардын айлана чарбанын коркунучтуу коңуздары. Картошканын эң көп эгилген сорттору. Сорттун аталышы: Санте, урукпасы 1 килограммы, сырттан жаңы алынып келингени 80-90 сом. Кийинки жылдагы уруктар 35-45 сом. Базар баасы 1 килограммы 20-25 сом. Өңү сары. Бушу мезгили 80-90 күн. Учурда көп өстүргөн облустар Ысык көл жана Нарын облустарында басымдуу, Ош, Жалал-Абад, Баткенде да бар. Түшүмдүүлүгү 1 гектардан 35-50 тоннага чейин. Картошка. Картошкадан жасалган тамактар: картошка самса, картошка кулма, картошка фри. Картошка фрини бардык бөбөктөр жакшы көрүшөт. Тигиге даярдоо айдоо айынты даяр болуп калган кезде үйрөндү. Картошканын салмагына жараша зарыл негизинен үйрөндү деп 30-50 граммдык картошка эсептелинет. Мындан да чоңдору 70 граммдан чейин болот. Аны кесип 2 бөлүм тигет. Ал эми 70 граммдан жогоруларын көзөчүлөрүнө карап бөлүп кесүү керек.